Assalamu алейкум, урматтуу достор. 10 күндөн ашып калды. Кыргызстанда эки дос деп атап алышкан, то есть команданын бузулганына 10 күндөн ашып калды. Эми мен сиздерге мындай бул окуяларга аралашып жүргөн адам катары Садыр Жапаров менен дагы, Камчыбек Кыдыршаевич менен дагы бир кезде сүйлөшүп калган адам катары, экөөнүн тең үйүнө конокко барган адам катары мен мындай айрым жагдайлар менен бөлүшүп кетейин дедим. Мына акыркы кездерде карасаңар, эки дос, акыркы кез эмес, деги эле 5 жылдан бери эле эки дос. Анан Камчыбек Ташиев досун президент кылды, анан кийин бийликке алып келди. Анан кийин Садыр Жапаровду, ошо Садыр Жапаров кылган Ташиев деген сыяктуу көп маалыматтарды угуп, анан Камчыбек Кыдыршаевич да өзү да ушундай бир, кандай десем, харизматичный киши эмеспи? Анан сөздү да келтирип сүйлөйт, аябай кинону да жакшы тартат, шоуну да жакшы кылат дегендейчи. Анан анын тарапташтары дагы муну аябай подачасын сонун кылып берет. Анан ошентип бүгүнкү күндө досун сатып кетти, анан баркын билбей койду, пайдаланып туруп таштап кетти деген сыяктуу көптөгөн мындай маселелер коомго чыгып атат да. То есть анан Феликс Кулов окшогон, Артур Медетбеков окшогон жана башка көптөгөн саясатчылар эки дос деп эле мындай калышты да. Анан экөөнүн достугу жөнүндөгү эң башынан берки мындай хронологиялык тартипте айтып бере турган болсом, мындай. Эми өзүңөр жакшы билесиңер, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев экөө тең, жаңылбасам 3-чү чакырылыш беле ошондой 2005-жылы шайланган 3-чү чакырылышта ошондо парламентке шайланып келишкен. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Ошондо Камчыбек Ташиев жаңылбасам Сузактан келсе керек. Ал мындай бийлик тарапта болгондуктан тез эле жакшы өткөн. Садыр Жапаров болсо, өзүңүздөр жакшы билгендей, мурдагы биринчи президентибиздин балдызы менен түп шайлоо округунан жарышка түшүп, ал жерден жолду бууп, анда дагы бийликке каршы күрөш менен, катуу толкун менен анан бийликке келген да. Анан экөө тең ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин негизги саясатын мындай колдоп жүрүштү. Анан ошол жерден экөө ымалалаш болуп, экөө эле эмес, ал жерде мындай деп койчу. Жогорку Кеңеште бригада деген топ бар болчу. Бригадага ошол Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, айрым учурларда Марат Султанов кошулуп калчу да. Мына ушул тройка же болбосо не деп коет, квартет деп коебу, ошондой топ саясатта кандайдыр бир жерлерде мындай таасир көрсөтө калып, өздөрүн көрсөтүп, ушундай неме кылган да. Анан 2010-жылга чейин, ошол жанагы 2007-жылы 3-чү чакырылышты Курманбек Бакиев таратып жибергенден кийин булар жумушсуз калды, депутаттыктан кол жууп калды. Андан кийин арадан бир канча убакыт өтпөй Камчыбек Ташиев МЧС министри болду. Андан кийин Садыр Жапаров коррупцияга каршы комиссар болду. Андан кийин жаңылбасам Акматбек Келдибеков салык комитетинин төрагасы болду, салык кызматынын төрагасы эле. Ошентип анан булар жалпысынан 2010-жылга чейин иштешти. Жаңылбасам Марат Султанов кызматсыз калса керек эле. Айрым жерлерде унутуп калсам, балким комментарийде түзөп коесуздар. Эми анан 2010-жылы эмне болду? 2010-жылы ошентип убактылуу өкмөт бийликке келди, Бакиев качты, кан төгүлдү. Анан ар түрдүү окуялар болду да. Анан
2010 жылы Юн окуясы болду. Юн окуясы болгондо ошондо Камчыбек Ташиевдин улутчул лидер катары жылдызы жанды. То есть бул Ош окуясы Ошто Жалал Абадта болгон этникалык кагылыштын окуясы. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошол жерде булар мындай активдүү аралашып, ошол жерде карапайым калктын таламын талашып, кыргыз болобу, өзбек болобу бардыгын таламын талашып, мындайча айтканда бир ошондой бир саясатта жүрүштү. Күнгөй тескейин айтпай эле коеюн. Андан кийин албетте Ата журт партиясын түзүшкөн. То есть Ата журт партиясы деген бир кишиники болчу, азыр атын унутуп атам. Анан ошол кишиден формалдуу түрдө ошол кишиники, анан ал киши менен сүйлөшүп, Ата журт партиясында булар ошол убактылуу өкмөткө Атамбаевдарга, Отунбаеваларга каршы топ катары мындай шайлоого чыгышып, анан шайлоодон мындай биринчи орунда чыгышты парламентте. Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Atınbay Aman. Men bir yıl murun Türkiye mamleketinden agresiya bolup kelgem. Azыркы учурда кырсыктап, кайра артымда темир сыңып калды. Кайра тез аранын ичинде барышым керек болуп атат. Көп бассам ооруп, кыйналып атат. Мен дагы досторума окшоп жүргүм келет. Күлүп жайнап жардам берип коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим. 100 сом, 200 сомдон болсо дагы жардам берип коюңуздар. Кайдыгер караңыздар. Парламенттик шайлоодо партиялык тизме менен эң алдыда келишти. 5 партия өткөн. Ошол 5 партиянын ичинен эң биринчи орунду алган Ата журт партиясы болду. Булар катуу келишти. Анан 2011 жылдын этегинде биринчи коалиция түзүлдү. Этегинде эмес, ошол шайлоодон кийин эле биринчи коалиция түзүлдү. Анан ал коалицияда ошол Акматбек Келдибеков спикер болду, парламенттин төрагасы, Атамбаев премьер-министр болду. Анан бирок ошол команданын айрым мүчөлөрү, мисалы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер кызматка кандайдыр бир немелерге илинбей калды да. Балким ошондой чечишкендери билбейм. Ошондой маселелер болгон. Анан 2011 жылдан баштап, 2013 жылдын этеги, 2011 жылдан баштап анан Кумтор маселеси чыга баштады. Анан 2011 жылы президенттик шайлоо болуп, ал жерге Камчыбек Ташиев катышты. Анан кийин Камчыбек Ташиев ошол 2011 жылы президенттик шайлоого катышканда ошол мага мындай маалыматтар жеткен да. Ошол кезде Адахан Мадумаровдун бедели түштүктө абдан айрыкча түштүктө да, түндүктө дагы жакшы болчу, бирок түштүктө бедели абдан чоң болуп, анан Атамбаевга президент болууга кандайдыр бир коркунуч жараткан деген бир имиш кептер бар. Бул эми такталбаган маалымат, мен антип айттай албайм, бирок ошол учурда Камчыбек Ташиев баягы түштүктөгү электоратты бөлүп кетиш үчүн бийлик тарабынан макулдашылып коюлган талапкер деген маалыматтарды укканбыз да, маалымат эмес, имиштерди. Анан кийин өзүңүздөр жакшы билгендей 2012 жылы жанагы забордон секирип камалганда, ошондо Жалал Абадта митинг болуп, эл Камчыбек Ташиевди бошоткула, Садыр Жапаровду бошоткула, Талант Мамытовду бошоткула деп Жалал Абадта кыйкырып турганда, ошондо Атамбаев ошол жерде митингге барып, тиги камчы инимди мен сыйлайм, жакшы бала, мага окшоп ал дагы а дегенде тили иштеп, андан кийин башы иштеп калат, ушундай болот. Анан камчы иним менин үйүмө келип далай жолу чай ичкен, тиги бу деген сыяктуу сөздөрдү айтканда. То есть бул деген ошол президент болгонго чейинби, андан кийинби, кыскасы мамилелери жакшы мамиледе болуп жүргөн
деген мындай кыйыр түрдө далил катары карасак болот. Эми экинчи маселе. Экөө мисалы Кумтөр маселесин Садыр Жапаровду өзүңөр билесиздер. 2010-жылдан баштап абдан катуу көтөрүп баштады. Ага чейин деле көтөрүп келген, бирок 2010-жылы өтө катуу мындай эмоция менен, анан документтер менен, депутаттык комиссия менен ушунчалык катуу көтөрүп баштаган. Тилекке каршы ал жерде кимиси кандай тарапта оюндарды жүргүзгөн белгисиз, бирок Садыр Жапаровдун позициясы баарыбызга белгилүү болчу. Ал башынан эле камасаңар да, соттосоңор да, эмне кылсаңар да ушу Кумтөрдү алыш керек деп кыйкырып жүргөн да. Түгүл кийин ошол парламенттин төрагасы болгон Асылбек Жээнбеков менен дагы мына ушундай болсо анда тиги Баткенди саталы, Нарынды саталы, Көлдү саталы ушинтип бага албай калдык деп, ушинтип отура беребизби деп кыйкырышып, анан Кудай сактасын деп сүйлөө тиги бу экөө мындай кайым айтышып кеткен парламенттик немелерде, жыйындардагы кыска видеонун фрагменттери чыгып калып жүрөт. Ошол окуялардын түштүндө мен ошол парламенттин эң биринчи сессиясы ачылгандан баштап төраганы шайлоо, дегенде биринчи коалицияда ошол Текебаев спикерликке коюлуп, анан ал коалиция кулап калгандыгы, андан кийин анан башка коалиция түзүлгөндүгү боюнча окуялардын баардыгын өз көзүм менен көргөм. Эми 2011-жылдан баштап анан ошондой бир катуу жанагы Кумтөр элге өтсүн деген сыяктуу талаш тартыштар катуу боло баштады. Анан ошол кезде негедир анан Камчыбек Ташиевдин позициясы да катуулай баштады. Анан Садыр Жапаровга ошол кезде мындай Кумтөр маселесинде чогуу чыгышып, чогуу неметип, ошол кезде аябай жакшы күч болгон да. Анан митинг болду. Митинг болгондо баарыбыз күтпөгөн жерден эле, өзүңөр билесиңер, Чыңгызхан деген 17 баласы менен эле басып алган, мына биз дагы кирип басып алабыз, тиги Жогорку Кеңешке кирип жатып алабыз, тиги бу деген сыяктуу бир сөздөрдү айтып, эмоционалдуу сөздөрдү айтып, анан ак үйдүн темир тосмосунан секирип кирип кеткен Камчыбек Ташиев. Анан ошол жерде видеолорду карасаңар, тиги Садыр Жапаров сразу ыраңы бузулуп, аркасында туруп анан бир нерсе деп сүйлөп турганын көрөт да. Кийин мен 2014-жылы Садыр Жапаровдун үйүнө Польшага барганда мен ошол жерден сурадым, ушулардын баарын тактап сурадым. Экөөбүз 6-7 саат сүйлөшүп отурганбыз. Анан ошондо сурадым, Садыр байке, айтсаңыз, ошондо мындай сиздер менен макулдашып анан ушундай жасалды беле десем, ой жок, байлайсың, анын забордон секирип кетерин билсем мен барбайт болчумун дейт да, бул митингди уюштурбайт болчумун дейт. Ошентип кашасын чыгарды дейт. Именно Кумтөр маселесин биз парламент аркылуу карайбыз деп, мына тщательно, кандай десем, элдик толкундоо аркылуу давление кылып, талап кылып, мынтип отуруп бул маселени чечебиз десеп, ошентип жанантип баарыбыз ошондой айынан түрмөгө түштүк деп мага Садыр Жапаров айтып берген. Анан ошентип Камчыбек Ташиевдин аркасы менен Садыр Жапаров, жана Талант Мамутов, Камчыбек Ташиев, анан Кубатбек Кожоналиев, ал бир аз кармалып кайра чыгарылган. Ушулар камакка алынган. Анан кийин үчөө аябай көпкө отурушту. Бир жылдын аяк биягында отурушту окшойт, же жарым жылдан ашту, эсимде жок азыр. Хронологияларды карасаңар, өзүңөр жакшы билесиңер. Анан ошол жерде Садыр Жапаровдун жанагы решетканын аркасында туруп алып сүйлөгөн сөздөрү мына бүгүнкү күндө баарыбыздын мындай көңүл чордонубузга улам чыгып калат, видеолор чыгып калат, биз көрүп калабыз да. Бизге мына пайгамбарыбыз айткан хадисте, ким сага жамандык, канча жамандык кылса, сен ошондон ашык кеми жок өчүңдү алсаң болот деген сыяктуу мындай сөздөрдү айтты. Анан кийин биз бийликке келгенде ашык кеми жок, биз канча отурсак, силер да ошончо отурасыңар деп Садыр Жапаров аябай катуу көшөрүп, катуу турган, чындап элечи. Анан мындай Атамбаевдин убагында позициясын жумшарганын, же болбосо мындай бир содалашканын, же бир нерсесин көргөн да жокмун, байкаган да жокмун да. Байкасак, эгерде байкай турган болсок, анда деген ал Кыргызстанга келбей, сыртта качып жүрбөйт болчу да. Кыргызстанга келмек, содалашмак. Ошол учурда Камчыбек Ташиев түрмөдөн чыккандан кийин эмне болду? Биринчи кезекте эле Атамбаевга болсо
жагынып, тиги урматтуу президентибиздин ошол камалса камалсын, акталса акталсын деген сөзүн биз колдошубуз керектиги бу деп кечирим сурагандай таризде ошондой сүйлөгөн. Анан эми мен дагы бир детальды айта турган болсом, Курманкул Зулушев менен Медер Сатиевтердин феномени кайдан пайда болду деген маселе бар. Ал жерде эми мага жеткен маалыматтарга караганда бир таасирдүү саясатчы бар. Ошол кезде бир мындай бир чоң кызматта турган, бирок оппозицияны колдоп турган саясатчы болгон. Аты жөнүн айтпайм белгилүү себептерден. Ошол киши тиги дачага тякпек алып барып, Курманкул Зулушевтерди эй эндилерим эртеңки күн деген силер сөзгө каласыңар. Азыр бир аз кыйынчылык болот, куугунтук болот, бирок чыдап койсоңор, актап койсоңор, тарых алдында бир чоң иш жасайсыңар деп көндүргөн деп уккам да. То есть кийин ал саясатчыдан сурасам, ал киши дагы тастыктаган, ооба ушундай болгон депчи. Бирок мен эми ал киши менен макулдашпагандыктан бул эфирде мен ал аты жөнүн айта албайм. Эгер зарыл болсо кийинчерээк уруксат берсе мен сөзсүз аны айтам. Эми ошентип анан Курманкул Зулушев менен Медер Сатиев алардын жанагы үчөөнү Канчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду, Талант Мамутовду акталсын деген чечим чыгарып, анан жанында орус улутундагы аял судья бар болчу. Ал киши каршы болду, же сен каршы болгондой көрсөткөй деди. Кыскасы ал киши колдогон жок. Берки коллегиядагы 3, соттук коллегиядагы 3 судьянын экөөсү кайсы тарапка болсо ошондой чечим жактырылат да. Шаардык 2-нчи инстанцияда жана 3-нчү инстанцияда. Анан ошол шаардык соттон анан күтүүсүдөн акталып калды. Көрсө бул ошол кандайдыр бир ошол эми бул жерде кеп баягы саясатчылар мисалы барып аларды көндүрсө деле кээде көнбөй коюшу мүмкүн эле. Кой биз эртеңки күн тынч иштегибиз келет тигибу депчи. Анан бул жерде алардын дагы ошол Курманкул Зулушев менен Медер Сатиевдин дагы мындай батылдыгы, эрдиги деп айтса болот. Анан айткандай эле алар кызматтан четтетилди, куулду, куугунтукталды, кысымда жүрүштү, текшерүүгө алынышты деген сыяктуучу. Анан ошентип булар түрмөдөн чыкты, бирок Атамбаев бийлиги жогорку сот аркылуу кайра 1-нчи инстанциядагы биринчи инстанциядагы жанагы определенный убакыт отуруп, андан ары жанагындай условный менен беле колония поселение бир нерсе менен бошотулат деген сыяктуу чечимди кабыл алган. Ошол 1-нчи инстанцияны жактап, жогорку сот ошону күчүндө калтырды. 2-нчи инстанцияны колдогон жок. Жогорку соттун ошондой привилегиясы бар. Же 1-нчи инстанцияны колдойт, же 2-нчи инстанцияны колдойт. Анан экөөнүн бирөөнү неметет, же болбосо башынан доследованияга жөнөтөт да. Анан ошондой чечим кабыл алып, 1-нчи инстанциянын чечимин колдоп, анан бирок ошол убакыт жетип калганына байланыштуу, булар жетиштүү деңгээлде отуруп койгондугуна байланыштуу камакта булар боштондукта кала беришти, бирок соттолду деген макам ыйгарылып калды да. Андан кийин кандай болду? Андан кийин Садыр Жапаров ошондой кысымдардан улам, коркутуулардан улам, ошол кездеги криминалдардын аралашуусунан улам сыртка чыгып кетүүгө мажбур болгон. Негизи Кыргызстанда жүрүп эле кайра камасаңар камагыла дей бермек, бирок деген балким жанагы ошол өмүрүнө коркунуч келгендир, туугандарына коркунуч келгендир, ошол учурда анан сыртка чыгып кетти да. Анан ошо менен сыртта жүрдү. Андан кийин ошол мен Польшага барганда ага чейин 1-2 жолу байланышкан мага. Байланышып ушундай гезиттин эми мондай кайрылуу материалдарым бар, интервьюм бар, ушуну чыгарып берип койчу деп анан чыгарып бергем газетага. Искра деген газеттан бар эле мен. Анан ошол Искрага чыгарып бергем, ошондон кийин сүйлөшүп калдык, жазышып турчубуз. Скайптан, анан Фейсбуктан жазышчу эмеспиз, ошо Скайптан жазышып, анан чалышып турчубуз. Анан ушинтип анан Польшага баргам мен. Анан кандайдыр себептер менен барганымды айтпай эле коеюн, бир себептер менен мен баргам Польшага. Анан үй бүлөм менен баргам, ошондо
Биз 2014-жылы күздө баргам. Ошондо Садыр байке мага жолуккан. Эң биринчи келерим менен жайгашкан жериме барып, жанымда Садыр байке менен жанында Арзыбек Бурканов бар болчу. Анан Арзыбек Бурканов экөө келип, ушундай бая сүйлөшүп, бир аз неметип кетишкен. Анан бир канча күндөн кийин Садыр байкенин үйүндө жолуктук. Үйүнө чакырды. Бир мындай дасторкон жазып, Айгүл жеңебиз дасторкон жазып, анда берки улуу баласы Раматылык дастандагы тирүү болчу, анда кичирээк бала болчу. Анан берки балдар кичинекей болчу. Анда мындай канча деле байкаган эмесмин. Бирок ошол кезде ошол жерде жашап калышкан. Анан ошондо мен ага чейин дагы ортодо бир молдо барып, молго жолугуп, анан неме жегенбиз, жанагы неде KFC жеп, ошентип анан жолугуп сүйлөшүп отурганбыз. Ал жерде Асанбек Байтиков деген Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты экен. Ал киши дагы жүрүптүр. Анан ошо менен анда Бурканов барган эмес, Асанбек Байтиков менен Садыр Жапаров болуп, анан алардын үй бүлөлөрү, мен келинчегим, балдарым болуп, ошентип ошол жерде тамактанганбыз. Анан ошондо мен Садыр байкенин мындай духуна таң калгам. Мен өзүмдү кошуп калмасын, керек болсо атам менен апамды кошуп калмасын, мен эч качан баш ийбейм буларга. Мен до конца турам, до конца кийин бийликке келебиз, мен сазайын берем, бардыгын ордуна коем. Законностьтун баарын калыбына келтирем, кумтөрдү тигиндей кылам, Кыргызстанды мондай порядок кылам, парламенттик башкаруу болбойт, президенттик башкаруу болуш керек, Америкадагыдай. Анан кийин президент өкмөттүн башчысында, то есть аткаруу бийлигинин башчысы болуш керек. Мындай ыргылжың неме болбойт, парламент менен оюн жүргүзгөн башкаруу болбойт деп ошол кезде катуу түйөрдө айтып жүрчү. Кийин убакыт келди, көрдүк баарыбыз. Мен ошол кезде чын айтсам, ошол уккан сөздөргө мен мындай утопиялык катары жарымын кабыл алсам, бир бөлүгүн эми кантип ишке ашыкмак эле, кантип Кыргызстан эле ушинтип эле келсе эле оңолуп калмак эле, бул киши деле келип эле мурдагылардын жол оюна түшүп кетсе керек деген сыяктуу менде күмөн саноолор болгон. Анан мен чын айтсам, саясий жактан Садыр Нуркожоевичти ошол кезде колдогон эмесмин. Себеби ишенген эмесмин да. Анан эми ошол кезде Камчыбек Ташиев кандай болду? Мисалы Камчыбек Ташиев кийин 2015-жылы парламенттик ал ортодо мындай болуп калды. Манас аэропортун сатылат сатылбайт деген сыяктуу бир маселе болуп, Атамбаев Роснефтке сатабыз деп эсиңердеби? 2014-жылы бир ызы чуу болгон. Ошондо ошол кезде оппозиция мындай бар болчу. Анан бир 2000ден ашыкпы, 3000дейби киши чогулуп митинг кылганбыз жана Горький аянтында. Анан ал кезде да ошондой тыюу салууларды кылып, анан жанагы Горький аянтында тиги элдер чогулуп турчу да, чогулуп митинг кылчу. Ошол жерге эле уруксат болчу. Анан ошол жерде тиги Ташиев да өзүнүн кишилерин алып келген. Ошентип анан биз Равшан Жээнбеков бар болчу, Азимбек Бекназаров жана башкалар. Бирок негедир ошол митингдин этегине чейин Ташиев турбастан этек жагында кетип калган да. Балким бийлик тараптан кысым болгондур, балким башка бир себептери бардыр, кыскасы ошентип кетип калган. Анан Азимбек Бекназаров аксакал чыгып, айрымдар мына азыр тиги дароо соодалашып туруп, аягына чыкпастан туруп кетип калды деген сыяктуу сөздөрүн айтып, кыйкырып сүйлөгөн. Бирок ошол митингдин аркасы менен Атамбаев ошол жана Манас аэропортунун 52% акциясын Роснефтке сатам деген оюнан кайткан. Ызылдап, ызырынып жүрүп, анан акыры кайткан да. Анан ошол 2015-жылкы шайлоо башталып калды. Анда Республика партиясы менен Ата журт партиясы биригип, Республика Ата журт деген партия түзүшүп, анан экөө тең төрага болуп, Өмүрбек Бабанов менен Камчыбек Ташиев экөө тең төрага болуп, анан ошол кезде жанагы азыр айтып атпайсыңарбы, тандем, ошондо тандем болуп барган. Анан бирок тиги Камчыбек Ташиев жанагы Бакыт Төрөбаев жетектеген Өнүгүү партиясынын кайсы бир кандидатын сабап койду деген жүйө менен тиги шайлоодон четтетилген. Ошо менен парламентке кирбей калган. Анан Бабанов экөөнүн ортосундагы мамилелер бузулган кийин.
кандай кылып бузулганын аны эми өздөрү жакшы билсе керек. Мен детальдарын билбейм. Билбеген нерсени эми айтпаш керек да, билем депчи. Анан кыскасы ошентип ал экөө Камчыбек Ташиев менен тиги Бабанов экөө дос болуп, адегенде шайлоодо чуркап жүрүштү. Анан этек жагында Камчыбек Ташиев чабылып калды. Анан бирок тизмеде ошол Бабановдун кишилери, анан Ташиевдин кишилери, ошол жерде Зулушев, Медер Сатиевдер дагы жүрүшкөн. Ал жерде Талант Мамытов да бар болчу. Анан ошол Медер Сатиев депутаттык мандатка да алган жок. Курманкул Зулушев илинди. Кийин мен Жалал-Абадка барганда Камчыбек Ташиевке ошол жерде офисине барып жолуккам. Жана Жалал-Абадта 7 каналдын имараты турган жерде бир офис бар болчу. Ошол жерге барып жолуккам. Ошондо сурадым да, эмне себептен ушундай болду, бийлик тараптан эмнеге кысым болду десем, Медер Сатиев менен Курманкул Зулушевду тизмеге киргизбейсиң деди. Мен болсо киргизем деп тырышып, анан списокко киргиздим деп, то есть Атамбаев ошол кезде жана партиялардын тизмелеринин баардыгын өзү текшерип, өзү одобрение берип, ошондой кылып атат деген маалыматтар чыкканда, анан ошентип Атамбаев менен келишпей калдык. Анан ошон үчүн мени чаап салды деп ошентип айтып берген. Анан ошо менен ошондой оюндар болду. Бабанов экөө бири-биринин бетин кары менен жууп, менен дос болуп, жетелешип Кыргызстанды кыдырып чыгышты. Анан кийин экөө эки башка түштү. 2015-жылы ошондой болду. Анан көп өтпөй анан 2017-жылы президенттик шайлоо болду. Ошондо президенттик шайлоо кампаниясы жакындап неметкенде, ошондо кайра Бабановду шап, тиги Бабановго тийишип, Камчыбек Кыдыршаевич немеге чыкканда, Сооронбай Жээнбековду колдоп чыккан. То есть бийликтин талапкери деп эсептелген, Атамбаевдин ставленниги деп эсептелген. Ага чейин премьер-министр болгон, жаңылбасам аппарат башчы болсо керек эле, кадр кызматынын жетекчиси, анан ага чейин көп жыл Ош областынын губернатору болгон Сооронбай Жээнбеков ошентип ошол талапкер болуп чыгып калды. Анан ошондо бир сүрөттө көрсөңүздөр керек, Сооронбай Жээнбеков, Молдо Муса Коңгонтиев, анан Камчыбек Ташиев турган сүрөт чыкса керек эле, жаңылбасам. Анан кыскасы ошол Сооронбай Жээнбековду колдоп ал жерден, анан интервьюларды берип, анан Өмүрбек Бабановду келеп, сен тиги жанагы Онадырда бир окуя болгон. Окуя болуп, анан кийин урматтуу өзбек элим деп сүйлөдү деп, анан Бабановго иш козголгондо, ошондо анан интервью берип, Өмүрбек сен андай болсо тетиги бул жакта Сузакта Винсовхоз деген жер бар, ошол жерде күрттөр жашайт. Ошол жерге барып алып да урматтуу күрт элим деп кайрыласың анда. Тиги деген сыяктуу бир мындай, кандай десем, келеген апасы, Бабановдун апасы Күрт деген сыяктуу бир маалыматтар жүргөн да. Кстати, тактоо киргизип кетейин, мен таластык болом. Ошол таласта Кировкада, ошо Чолпонбай айылына да көп барып, ошол жерде да жүрүп калгам. Ал жерде күрттөр бар, бирок Бабановдун апасы күрт эмес. Бабановдун апасы Абхазия жактан жанагы 44-жылы эвакуация болуп келген түрк мескетинистердин кызы. Жолдо келатып, анан жетим калып, анан кыргыз үй бүлө багып алганда, буну тактоо катары айтып атам. Анан мен Камчыбек Кыдыршаевичке экөөбүз немеден, мессенджерден мындай мен айттым, Камчыбек Кыдыршаевич, Камчаке дедим мен, сиз мынтип адамдын мындай аброюн именно ата-энесине өлүп калган, өтүп кеткен энесине асылып, анын энеси күрт эмес, мен точно билем. Ошого окшогон нерселерди кылганыңыз өзүңүзгө аброй алып келбейт. Десем, иним сен не деп атасың? Тиги ал деген, мен деген, эне деген ыйык, анан тиги бу деп жалпы сөздөрдү айтып бирдеме деди. Анан мен айттым, эми сиз энесине тийишип атасыз дедим. Күрт деп, сен каныңда күрт бар дегендей кылып тийишип атасыз. Бул маалымат туура эмес. Бирок мен сизге айтып коеюн. Сизди мен адам катары жакшы көрөм дедим. Сизди жакшы көрөм. Бабанов дегенди я знать не знаю и ненавижу дедим. Бабанов адам катары дедим, аман эле болсун. Бабановду жакын билгендер муну жакшы билишет. Мен Бабановду сыйлабайм. Адам катары дагы сыйлабайм, саясатчы катары да сыйлабайм. Бир кезде колдогом ошол кезде. Бирок деген
кийин түшүндүм да, что бул кишинин эси дарты, ою максатынын баардыгы акча жасаш керек, өзүнүн максатын эметиш керек, анан куйтуңдап булам бири келген бийликтин колтугуна кирип кетиш керек экен. Кыскасы ошентип Бабанов үчүн тиги Камчыбек Кыдыршаевич экөөбүз перепискадан урушуп кеткенбиз. Анан кийин мен айттым, ушундай сиз жакшы адамсыз, бирок сиз моундай сөздөрдү айтканыңыз туура эмес. Мен түшүндүм дедим оюңузду, сизди угуп аткандар деле түшүндү. Бирок сиз ал жерден алып туруп анан бирөөгө саясий курал болуш үчүн бирөөнүн өтүп кеткен ата энесин асылганыңыз туура эмес деп, ошентип өтсөм жошуп калган да. Кыскача ошондой болду. Анан кийин эмне болду? Сооронбай Жээнбековдун командасына барып кошулам деп, анан колдоп, анан өзү талапкер болуп, талапкерлигин каттаган Камчыбек Ташиев. Анан кийин Сооронбай Жээнбековду колдойм деп туруп, Сузакка барганда жолугушуу болгондо ошол жерден мен талапкерлигимди алдым, Сооронбай Шариповичтин пайдасына деп туруп талапкерлигин алган. Андан кийин Сооронбай Жээнбековду колдоду жүрдү. Анан ошол кездеги Сооронбай Жээнбековдун штабында иштеп жүргөн бир адамдардан сурадым да мен кече жакында. Алар айтышты, ал киши МЧСти сураган дейт. Мурда өзү МЧСте министр болгон да, эсиңизде болсо керек. Анан МЧСти сураган. Анан мен тиги Сооронбай Жээнбеков МЧСти бербей калгандан кийин анан кийин кайра тарынып чыгып кеткен ал жерден деди. Анан кыскасы ушундай өйдө ылдый соодалашуу саясаты болду да. Ошол учурда эмне болду? Садыр Жапаров сыртта жүрдү, Кыргызстанга келген жок. Ошол 2017 жылдын күзүнө чейин беле, жаңылбасам, жайында беле, азыр эсимен чыгып атат. Ошондо келди, ага чейин ошол 2013 жылдан баштап 2017 жылга чейин сыртта жүрдү ал киши. Польшада жүрдү, анан кийин Кипрдеги Түркия, жанагы турецкий Кипр деп коет, ошол жакта жашап жүрүптүр. Балким тиги жакта жүргөндө ошол жер которгондур, эми анысын билбейм. Ал жерге барганда дагы мен Кипрге жумуштарым менен барып, анан ошондо ал кишинин үйүндө конокто болгом, өзү алып кеткен, отелден алып кетип, барып сыйлап, анан кайра узатып койгон. Анан ошентип Кипрде жүрдү, андан кийин Москвага кетти. Анан ара чолодо ошол Казакстанга келип, Казакстан аркылуубу же билбейм башка мамлекет аркылуубу ошол көлгө, Кыргызстанга кирип, анан Ыс көлгө барып, айрым жерде көлдүн фонунда кайрылууларды кылып, анан чыгып кетип атты да. Бир жолу келгенде телефондо менен да байланышкан. Кыска сүйлөшкөнбүз. Анан ал киши мындай орун которуштуруп жүргөндүктөн эми жол калган жокпуз. Ушунда мен келдим, бул жакта жумуштарымды бүтүрөм, анан чыгып кетем деди. Анан ошентип анан чыгып кетти, кайра ошентип жүрдү. Анан ошол кезде сыртта жүргөндө жөн жүргөн жакта, то есть ошол жана максатына жетиш үчүн саясий күрөштү тынымсыз жасады. WhatsApp'на отурганда WhatsApp'тар, Viber, Skype, Одноклассники, Facebook анда анча активдүү эмес болчу. Одноклассникиде адамдар көп болчу. Айрыкча мигранттар көп болчу, Россиядагы мигранттар. Анан кийин дагы эмне соц тармак болсо ошонун бардыгында активдүү болчу ал киши. Өзүнүн кайрылууларынын материалдарын жазып, анан кийин ар бир жазган кишиге эринбей жооп берип, 3-4 телефон турат, ар бирине жазганда, отурганда эринбей жооп берип, ушинтип жүрүп тынымсыз күрөш менен бул киши өзүнүн максатына жетти да. Анан ошентип Камчыбек Ташиев бир Атамбаев менен соодалашып, анан кийин Бабанов менен соодалашып, анан кийин тиги неме менен ким эле, жанагы Сооронбай Жээнбеков менен соодалашып, андан кийин анан ал жагы болбой калып, ушинтип жүргөн кезде анан Садыр Жапаров келди. Садыр Жапаров ошол сырттагы мигранттардын колдоосуна балким ишенип келгендир, бирок ошол кезде мигранттар анча колдогон жок да, же колдой алышкан жок то есть. Анан чек арадан өткөндө камалды,
бир азганактай киши чыкты, 1000ге жетип жетпеген киши чыкса керек эле, балким андан көбүрөөк болду, бирок кыскасы аларды тез эле милиция ары бери таратып, кыскасы жок кылды да, митингди да жок кылды. Садыр Жапаровдун өзүн, бала чакасын, туугандарын баарын камады. Бирок Камчы Өкташиев ошондо мисалы тиги 17-жылы барып алдынан тосуп чыгып, же болбосо ошондой кылган жок да. Анын качан колсуна баштады, кийин Садыр Жапаровдун кадыры арта баштады. Түрмөдө отурганда дагы Садыр Жапаровдун кадыры артып, бардык саясий күчтөрдүн тегерей бүт Кыргызстандагы жанагындай орто катмардагы активист адамдар бар, региондордо активисттер аябай активдүү жарандар, оппозиционерлер, энпошниктер, жана башка бир топ мындай ошолор погода түшчү да ошол кезде. Анан ошол адамдар көбү ошол Садыр Жапаровдун айланасына бириге башташты. Өздөрүнүн колдон келген жардамдарын берип, анан ошентип камап салганда атасынын ыйлаганын баарыбыз көрдүк. Жанагындай мойну кесилип неметкен жаткан сүрөтү чыкканда. Ошондо кийин атасы төшөктө жатып калды, ооруп жатып калды. Анан көп өтпөй айрым убакта, бир убакыттан кийин кайтыш болду ал киши. Анан ошол кезде атасына барып, Камчы Өкташиев атасына барып, жолугуп, анан түшкөн сүрөттөрүн чыгарып атканда, анан эми похорон болду, похорондо барып, эл катары барып, өгүрүп барып, ошентип жүргөн, баласы өлгөндө, апасы өлгөндө бардыгында ошентип колдоп жүргөндө, бирок деген ошол жерде Садыр Жапаровдун башка саналаштар деле Арзыбек Бурканов, кстати, Арзыбек Бурканов жана айтып коеюнчу. Мисалы, Арзыбек Бурканов деген Садыр Жапаровдун эң жакшы көргөн досу. Мына мен көргөндөн жанында канча жолу ушул кишини көрдүм, жанында жүрдү, ал жака барып колдойт, кийин камалганда үй бүлөсүндө колдоп жүрдү деп укканда, бирок эч качан ал киши тиги мага баланча кызмат бер, мен тияка отурам, бияка отурам, бияка чоң болом, анан мен досум деп популисттенип, мисалы, публикага чыкса болот эле да, бирок андай нерсе кылган жок да. Камчыбек Кыдыршаевичке салыштырмалуу ал киши андайга барган жок. Балким өзү ошондой скромный адамдыр. Анан Арзыбек Бурханов, андан кийин Талант Мамытов, ошол эле Курманкул Зулушев, жана башка ошол кездеги Садыр Жапаровдун санабаштарынын бардыгы эле Кыргызстандагы бардыгы эле активдүү жарандар, ошол эле тиги журналисттер, анын ичинде Дайыр Курумбеков, Элнура Кулуевалар, жана башка бардыгы эле барып колдоп, көңүл айтып, мисалы мен болсом мен да барат болчумун, мен Америкада болчумун. Ал жерден ким ыйлабайт дагы, ким бата кылып барбайт да. Мисалы, нормальный жүрөгү бар адам барып бата кылып барат да. Бирок алар эч качан биз Садыр Жапаровдун похоронуна келдик, мына атасынын акыбалын сурап атабыз тирүү кезинде, анан атасы өлдү, атасына похоронго келдик деп эч ким сүрөткө тартып деле андай деле пиар кылышкан эмес да. Камчы Өкташиевдин бардык жерде сүрөттөрү жүрөт, барганда мындай шунун баарын пиар кылып, жанына деген видео тарткычтарды балким ээрчитип барып, балдарды тартып, ошентип мунун баарын мындай документация кылып жүргөндүктөн бүгүнкү күндө Камчы Өкташиевдин ошол достугу жөнүндө гана сөз болот дагы, башкалар жөнүндө сөз болбойт. Башка саясатчылар деле көп, ошол көптөгөн саясатчылар ошолор деле бата кылып барып неметип жүргөн. Анткени бардыгы түшүнөт да, бул Кыргыздын салты. Керек болсо ошол кийин Атамбаев өчөшкөн үчүн түрмөдөн чыгарбай койду, атасы каза болгондо. Ал эми Сооронбай Жээнбеков деле мындай адам да, анда деле жүрөгү ооруйт. Ал да ошол калган апасы кайтыш болгондо дагы, баласы кайтыш болгондо дагы Садыр Жапаровду кой берип, похоронго катышып келгенге уруксат берип, конвоирование менен жөнөткөн да. Бирок камактан чыгарган жок. Балким ошондон улам Садыр Жапаровдун мындай баягы Сооронбай Жээнбековдун адамдык сезимине болгон бир мээрими жылгандыр, балким ошондуктан, балким ошондой бир жакшы мамиледе калышкандыр деп ойлойм да. Экс-президент катары калды, коргоду, азыркы кезге чейин Сооронбай Жээнбековго тийишпеш керек, экс-президенттерди камаш керек деген пикирин айтып жүрөт өзү делечи. Анан ошо менен кыскасы ошондой өйдө төмөн окуялар болду. Анан акырындап жакындап анан ошол 2020-жылы март айларында, жаңылбасам, ошол пандемиянын алдында
Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги болгон. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги болгондо ошол жерден модератор болгон жанагы аксакал неме Каныбек Осмоналиев агай, тиги физик депутат, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев агай ошол митингди башкарып жүргөн. Анан Сабыр Жапаров экөө, анан жана башка активисттер ошол митинг кууп таратылганда ошондо камалышты. Ал жерде биз Канчөк Тышаевичти көргөн жокпуз. Ал жерде жүргөнүн көргөн жокпуз. Кийин анан парламенттик шайлоого жакындаганда Сооронбай Жээнбековго каршы нааразылыктар күчөп аткандыктанбы, башка бир себептери барбы, кыскасы ошол кезде Камчыбек Ташиев анан Мекенчил партиясын баштап, мындайча айтканда ошол жерде баш көз болуп, кандай колдоолорду көрсөткөнүн билбейм, бирок башында туруп, өзү талапкер болуп, баштап барып, ошентип жана башка, по-моему, жаңылбасам Жулушевдер да барса керек эле. Кыскасы ошентип тиги Мекенчилдерди баштап анан шайлоого барышты. Анан шайлоонун Орус арасындагы жанагы соодалашуу аркөтүлөр жөнүндө көптөгөн адамдар айтып атышат. Анын ичинде өткөндө менин бир тууган иним, кстати, Мирбек Ажикеев менин бир тууган иним болот. Өткөндөгү видео кайрылуу ал меники эмес. Айрым менин тааныштарым болсо мага жөнөтүп атышат. Сен минтип сүйлөпсүң, катуу сүйлөпсүң дейт, кээ бирлер сындап жөнөтүшөт. Ал мен эмесмин. Мен Адилетмин, ал Мирбек. Ар бир адамдын өзүнүн пикири бар. Мен ал кишинин, Мирбектин өзүнүн жарандык пикирин мен дайыма сыйлап келгем, мындан кийин да сыйлайм. Бири-бирибизге кийлигишпейбиз, бири-бирибизге акыл үйрөтпөйбүз. Кээде айтам, кой катуу кетип баратасың деп, бирок укса угат, укпаса укпайт да, ушундай. Анан Мирбек өткөндө түшүндүрүп айтпадыбы, жанагы неме депчи? Эмне жөнүндө айтып аттым беле? Кыскасы, ошентип анан жана шайлоо болду. Анан шайлоо болгондо ошентип партияны баштап келди. Кстати, шайлоо бүткөндөн кийин, ызы-чуу башталгандын алдында анан ошол Мекенчил партиясы бир жок дегенде бир 5-6 мандат алып алалы деп Сооронбай Жээнбековдун бийлиги менен соодалашкан деген сөздөрдү айтып атпайбы? Ошол чындык эле да, негизи. Мандат сурап жүргөн, муну эми бир канча адамдар да тасташкан, ошол кезде айтышкан. Анан ошол кезде Садыр Жапаров деп аянттагы элдер дагы кыйкырып, анын тарапташтары да чогулуп аябай. Анан ошентип анан Садыр Жапаров чыккан түрмөдөнчү, анан Камчыбек Ташиев түрмөдөн чыгарды дейт. Октябрь окуясы болбосо каяктан чыгарат эле? Ооба, Камчыбек Ташиев ага чейин бир канча жолу кайрылуу кылып, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз Садыр сизден суранам, ошо Садыр Жапаровду бошотуңузчу. Атасы өлдү, апасынан ажырады, баласынан ажырады. Мындай кордук тей Кудай эч кимдин башына салбасын, тиги деп кийин айтып жүрбөдү. Мен Садыр досумдун ордунда болсом мен ошондо сынып калмак элем депчи. Себеби өзү саясий чөйрөдө ошондой бир канча жолу сынган. То есть сынган ошол да, сүйлөшүүгө барып, анан кайра кечирим сурап ушундай неме кылганы, бул сынган да. Ошол жанагы Бабанов менен Бирегердин алдында дагы Бабанов экөө кирип, анан ошол жерден Атамбаев Камчыбек Ташиевди тилдеп бир сыйра. Эмне өткөндө тиги жанагы аэропортко каршы чыккан митингде эмнеге адамдарын алып келип жүрөсүң? Тиги бу деп анан кечирим сурап, ошентип анан публично да кечирим сураган, НТСтен Нарын Айып менен интервью болгондо ошондо кечирим сураган. Анан кийин айрым өзүнүн саналаштары ошол кездеги Келдибековдун камалышын эгерде мыйзам буза турган болсо жопко тартылсын деген сыяктуу пикирлерин айтканда. Анан кыскасы ошондой биз ошондо бир ызы-чуу салганбыз. Анда дагы Ташиев бийликке сатылып кетти деп мен жалаяктай кылып макалаларды жазып, ушинтип ал киши мага таарынып, ушинтип жүргөн. Ошондой бир моменттер болгон. Анан мындай да, негизи бул пикирлердин баарын айтып чыгыш мен үчүн аябай эле оор болду. Себеби жыгылганды теппейт, качкан жоону катын саят деген кыргыздын бир аталарыбыздын сөзү бар да. Мындайча айтканда моундай бир көкүрөгүңө анча деле туура келбейт. Бирок карап отурсам, Кыргызстанны ушул Камчыбек Ташиев гана ушул Садыр Жапаровду киши кылгандай, ушуну президент кылгандай, ошондой
нарратив аябай күчөп баратат. Фейктер тарабынан дагы, жана башкалар тарабынан дагы, Камчыбек Ташиевдин фанат жактоочулар тарабынан дагы көптөгөн сөздөр, пикирлер айтылып атат. Ошол себептен мен шунун баардыгын хронологиялык тартипте айтып коеюн деп атам да. Анан ошентип президенттик шайлоо бүттү. 2020-жылкы парламенттик шайлоого келдик. Анан парламенттик шайлоо бүттү. Анан парламенттик шайлоодон кийин эмне болду? Парламенттик шайлоодон кийин жанагындай соодалашуулар башталды. Анан эл болсо Садыр Жапаровду колдоп ушинтип үмүт аткан. Ошол кезде Садыр Жапаров депчи. То есть ошол кырдаал алып келди. Анан кырдаалда Садыр Жапаровдун жактоочулары дагы ойгонду да ошондо. Анан Камчыбек Ташиев деп кыйкырып, Ташиевди колдойлу тиги бу деп кыйкырган элдерди деле көргөн жокпуз. Мен видеодон көрүп турдум да. Ошол жерде катышкандар деле айтат, андай сөз болгон жок. Анан Ташиев ошол Садыр Жапаровду коштоп жүрдү жанында. Түрмөдөн элдер барганда ошондо балким адамдарды баштап баргандыр, балким мындай баргандыр, кыскасы жанында жүрдү. Ошондон кийин анын жанынан чыккан жок. Мына кече жакындагы күнгө чейин жанынан таптакыр чыккан жок. Кечке ошол жанында жүрдү, эметти, кыскасы жармашты да. Анан Камчыбек Ташиевди бүгүнкү даражага алып келген, албетте өзүнүн саясий карьерасындагы, өзүнүн өйдө төмөн, өйдө ылдый оош кыйыштары дагы себеп болгон. Бирок деген Садыр Жапаровдун жардамы менен ал киши ушул немеге ГКНБга келди. Садыр Жапаров ийо болгондон кийин анан айрым маалыматтар бар. Мага жеткен айрым имиштер боюнча ошол Камчыбек Кыдыршаевич барып Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүп, Садыр Жапаровду азыр премьер-министр кылбасак, Атамбаевдин, Бабановдун жактоочулары келип, анан сиздин сазайыңызды берет, алар бийликке келсе оңбой каласыз. Ошон үчүн эң лояльный Садыр Жапаров болуп атат деп соодалашуу жүргүзгөн деген айрым сөздөрдү уктум. Бирок мунун калпчынын билбейм. Бирок ал жерде ошондой сөз болушу мүмкүн, бирок ал жерде бир эле Ташиев эмес, ал жерде Талант Мамутов дагы активдүү жүргөн. Бирок Талант Мамутов ал кишиден айырмаланып, мен ошол кезде жанында жүргөн, мен ушинткем, менин досум деп ал киши мындай жулунуп чыккан жок да, спикер болду, айрым учурда өзүнүн миссиясын аткарды, иштеди. Анан Кемпир-Абад окуясында жанагындай Камчыбек Ташиев автоматтарды алып келип, парламентке алып келип таштап, кана давай чыккыла, согушка барасыңарбы, давай кыйынсыңарбы, автоматтарды алып согушка баргыла деп ошентип депутаттарды кекеткенде, анан Мадымаров жана башкалар айтып чыкпады. Анан ошентип кекеткенде, анан ошондо тиги жанагы Талант Мамутов каршылык иретинде төрагалыктан кетип баш тарткан да. Андан кийин бул Баткен окуясы болгон, жана Баткендеги экинчи окуя болгондо окшойт. Кемпир-Абадтын алдында болду, ошондо анан кийин Кемпир-Абад маселеси чыкты. Ошондон кийин ошонун алдында Талант Мамутов отставкага кетип калган, ошо менен четтеп калды да, өзүнүн депутаттык милдетин аткарды. Ошондон ары жакка киришкен жок. Анан кийин андан кийинки окуялар хронологиялык тартипте баарыңыздардын эсиңиздерде. Бирок деген бийликке келгенде тандемдин өзүнүн бир үлгүлөрү болот да, тандем. Анан кийин эки дос дейт, достук мамилеси болгон. Кандай достук экенин анын өздөрү жакшы билет, анан Кудай билет да. Бирок достук көп учурларда чогуу болгондору, бири-бирине мындай ички кандай десем, симпатиялар болгондору, пикирлеш болгону көп учурда, айрым учурларда Ташиев жанагындай бийлик менен соодалашканга аргасыз болгондур балким. Өзү каалабаса дагы, сатып кетейин дебесе керек. Балким өзүн коргош үчүн соодалашкандыр, бирок ошондо дагы мындай Садыр Жапаровго карата мындай лоялдуулугу байкалып турган. Анан кийин ГКНБга дайындады. Садыр Жапаров премьер-министр, ийо президент болгондо ГКНБга дайындады. Андан кийин анан отставкага кетип, шайлоого барды. Ал эми тиги Камчыбек Ташиев болсо ГКНБнын төрагасы катары иштеп жүрдү да, ошондон баштап кече жакынкы убакытка чейин иштеди.
февралдын баш жагына чейин. Анан эми ошондон бери кандай окуялар болду? Ошол полномочияны алды дагы, ушул кызматты алды да, анан кийин бүт жерлерди баса ала баштады, тартып ала баштады. Кийин улатабы менин сөзүм. Кечиресиздер, неме тиги мага эмелер айрым чалуулар болуп атат. Андан кийин анан президенттик ошол президенттик шайлоого барды. Анан кийин Камчыбек Ташиев жана ГКНБ жармашты дагы калды. Анан кийин генерал деп атат да. Бирок менин жеке мындай, билбейм, менин жеке психологиялык кабыл алуумда дейинчи, түшүнүгүмдө дебейин, генералдык нам бардык эле бирдей болот, бирок деген менин жеке кабыл алуумда, мисалы чыныгы генералдар кандай болот? Чыныгы генералдар ошол УКМК системасынан, коопсуздук системасынан ылдыйдан баштап жогорку жака генералдык чынга жетет. Же болбосо ошол немеден баштап жанагы эмеден, милициядан жана коргоо системасынан, то есть армиядан баштап, жөнөкөй прапорщиктен баштап тиги генералдыкка жетет да, мисалычы, же милициядан жөнөкөй лейтенанттан баштап генерал лейтенантка чейин жетишет. Ошону мен мындай, ошондой адамдарды мындай чыныгы генерал деп эсептейм. Албетте бул киши коррупцияга каршы күрөш жана башка иштерде, криминалга каршы күрөштөрдө абдан эле мындай чечкиндүүлүк, элди көрсөттү. Албетте анысын ошол жанагы президент берген мандатка, жанагы президент берген полномочияга кыласыңбы, хорошо, мына бийлик сага, ал дагы иштей бер деген мүмкүнчүлүккө ошол кездеги конъюнктурага жараша жасады деп ойлойм менчи. Буга чейин башка бир дагы генералдарга, ГКНБнын төрагасына же болбосо министр, ички иштер министрлигине мындай карт-бланш берилген эмес. Керек болсо Акаевдин убагында ошол Аскар Акаевичтин сүймөнчүктүү, любимчи кадрлардын бири деп, эң башкысы деп эсептелген Феликс Кулов дагы мындай, Феликс Куловко дагы мындай карт-бланш берилген эмес. Мындай шагдарды кылган эмес. Айрым чечимдердин колдосо, айрым чечимдердин колдогон эмес президент Акаев, мисалчы. Камчыбек Ташиевке болсо, макул, сен жоопкерчилик алып атасың, хорошо, бардыгын жасай бер. Бирок мындай мыйзам чегинде адамгерчилик менен таза жаса деп карт-бланш бергендер, ошол карт-бланшты пайдаланып иштеди. Эми аны кандай иштегенин, кандай результат чыкканын жакшы жагын дагы билебиз, жаман жагын да билебиз. Кече мына көрдүңөр, Эду жана Мито дегендер ал жагы өзүнчө эле уюшкан кылмыштуу топ болуп калыптыр. Ошол жердеги жанындагы ишенимдүү адамдар, ошол Бишкек шаардык начальниги жана башкасы кече жакында дайындалган. Анан ага чейин чүйдө иштеген адамдын үйүнөн 30 канча миллион доллар чыкты деп атат, 34 миллион, бирөөндө 36 миллион доллар деп атат, наличка акча чыкты деп атат да. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиевдин кабинетинен дагы акча чыкты деген айрым маалыматтарды мына кымтылап жазып атышат, бирок кандай канча акча чыкканын аны так мындай источник болбогондон кийин айтыш кыйын да. Анан аны эми тиги компетенттүү органдар өздөрү териштирип, өздөрү тактап алат. Мыйзамдын коргоочулары ошолор. Ал эми андан кийин эмне болду? Бийликти колуна алды. Анан Садыр Жапаровдун айкөлдүгүнөн дейбизби, же болбосо гумандуулугунанбы, же болбосо достукка бекем ушул менин жанымда жүрөт, иштейм деп атат, макул берейин, мүмкүнчүлүк берейин, макул деп өзүнүн туугандарын баарын тыйып, мен укканда ошол агасын, инилерин, жана башка туугандарын, тиги бала чакасын баардыгын жөн жүргүлө, Ташиев камап коет, жөн жүргүлө, мен силерди бошото албай калам эртеңки күнү, анан кийин Тарынеке жок деп, айрым учурда бир аталаш туугандарын дагы ушундай немеге чейин тыйып жүргөнүн мен уккам. Анан Камчыбек Ташиевдин деле айрым бажасы, анан дагы бир туугандары камалды деген маалыматтар чыккан, бирок башка туугандары кызматта иштептир да.
мисалы бир тууган жээниби, племянник деп атат да, жээни болуш керек. Ошол транспорт прокуратурасынын прокурору экен. Анан кийин дагы башка жана мисалы Таймураз, тиги жерде деле Таймураз, бул жерде деле Таймураз, ал өзүнчө каша да. Жанагы Шайырбек Ташиевдин 12 миллиард 400 миллион бу канча чыкты? 12 миллиард сомдон ашык активи бар деген маалымат. Элестетсеңер, 2-3 жыл мурда эле эч нерсеси жок, мындай андай байлыгы жок. Камчыбек Ташиевдин андай байлыгы болгон эмес. Ошондой байлыгы жок адам бүгүнкү күндө 12 миллиард сомдук актив деп анан кече жакында актан атпайбы, ал актив болчу, анан байлык эмес деги депчи. Актив менен байлыктын эч айырмасы жок. Анын активдин баары акча. Ошол активди сатып аласың, бир неменен акциясын сатып аласың, кайра сатасың. Балким кичине ылдыйлайт, балким өйдөлөйт, бирок ал деген ошол сенин капиталың да. Анын баардыгы бир жактан келген да, бирөөлөрдүн маңдай тери менен табылган менет, балким тонолуп алынган акчадыр, ким билет. Эгер ушул чын болсо, мунун баары териштирилиши керек. Анан кийин Гавайи деген эс алуу жайын өзүңөр жакшы билесиңер. Ошол жерде тиги жанагындай бир Дөө Чыңгыз менен байланыштуу бир окуялар болгон деп жүрөт. Анын детальдарын айта албайм, потому что бул эми криминалды пропаганда кылууга жатып калат. Бул туура эмес да. Бирок ошол Таймураз ошол жерге кийлигишкен, аралашкан дегендер маалыматтар бар. Анан жанагы Журат Абдуллаев деген киши, ошол кишинин ошол жерде жана саздак жердин баардыгын жакшынакай кылып туруп гүлгө айлантырган, Гавайи эс алуу борборун түзгөн. Журат Абдуллаевдин кандай абалда кармалып, анан бир кичинекей жанагы бир Казакстандан списанияга чыккан бир тиги танканы алып келип, БТРди алып келип туруп коюптур. Ошонун шылтоолоп туруп апарып камап, анан кийин 880 миллион сом беле ушунда 1 миллиард сомго жакын наличка акчасын алып, аны болсо өзүнүн күчү, өзүнүн калоосу менен тапшырып берди деп дегизип, ошентип анан бир сыйра кустурушкан, мындай жатканда. Эми ал киши куса турган киши эмес болчу негизи. Ал добросовестный ишкер болчу. Эгерде ага кандайдыр бир ишине криминалдар аралашса, криминалдан аны мамлекет коргош керек. Эгер кайсы бир криминалдарга дань төлөсө, ал деген ал криминалды сүйгөндөн төлөгөн жок. Башка ишкерлер да ошондой. Коляга каржыладың деп, Коля Кыргызды каржыладың деп канчасын тиги кустурду да. Бул деген кандай? Бул деген туура эмес подход да булчу. Бул ишкерлер ошол тиги Камчы Көлбаевди сүйүп, жакшы көрүп, ошол чуркап барып өздөрү берип атышты дейсиңерби? Ошол салык салган үчүн берип атат да. Эртең карына калып да бирдемени өрттөп кетип же талкалап же бирөөнү өлтүрүп кетпесин деп корккондон берип атат да, сүйгөндөн эмес. Анан ошого окшогон ишкерлердин баарын жанчыды. Журат Абдуллаев ошо 55 жашында каза болду. Эгерде ошол жанагы Гавайини Таймураз тартып алды деген маалыматты угуп калдык. Кечеги мен буга чейин ынанган эмесмин, бирок кечеги жанагы Бакыт Төрөбаевдин иниси экөөнүн сүйлөшүп аткан аудиозаписи чыккандан кийин ошол жердеги айтылгандарды көрүп мен ишене баштадым да. Анткени бул маалыматты дагы укук коргоо органдары, Ички иштер министрлиги же ГКНБ текшерип, бул маалыматтардын баарын тактап туруп, анан кийин тиешелүү адамдарды жоопко тартыш керек. Мындай болбойт, бул беспредел. Бул бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун жасап аткан саясатынын жемиштерине көлөкө түшүрүп, тескери таасир берет. Элдин арасында уудуу кептер пайда болот. Ал деген барып туруп бийликтин кадырын түшүрөт да. Анан эми карай турган болсок, мисалы ошол Журат Абдуллаев эгер жана мен оюмча жана 1 миллиард сомун алып койсо эле анчалык абалда калбаса керек эле. Мен оюмча ошол тапкан дүйнөсүн баарын тарттырып койгон да. Баарын болбосо балким көпчүлүгүн тарттырып койгон. Балким доляда отурган тиги жигит, атасына таянган жигит борсоктой болгон. Ошол тиги булардын баардыгын териштириш керек да, териштириш керек. Андан тышкары мамлекеттик кызматкер дегендин баркы калбай калды дей. Жерлерге атка минер болуп иштеп, кайсы бир жерлерге менеджер болуп иштеп, результат көрсөтүш өтө коркунучтуу болуп калды да. Кимдир гана камалган жок.
бир аз эле болсо апарып туруп камап салат, бир аз эле болсо апарып туруп камап салат. Айрымдарды мисалы кагаз ишинде тактык эмес бар деп туруп апарып туруп кесип салды. Мисалы мен кече жанагы неменин жактоочулары менен сүйлөштүм, тиги атасы менен да сүйлөшүп турам. Ыйлап атат да просточу. Токмоктун мэри. Токмоктун мэри мындайча айтканда ал жерде мамлекетке зыян келген сумма, кандайдыр бир деңгээлде сумманы алып жеп жутуп коюшкан деген нерсе жок экен. Ал жерде жанагындай кагаз ишинде так эместиктер бар экен, бирок ал үчүн деген ошол тиги мэрге 13 жыл жанагы нене катаал жаза берип туруп, катаал түрмө берип туруп, анан кийин ага каршы показания бербей койгон 4 кызматкерге, экөө кыз экен, ошону 12 жылдан сурок берип салган. Бул деген мындай чектен ашкандык да, бул деген катаал, өтө катаал да. Демек ал жерде дагы балким жанагы башка чыгып атат го, ошо сыяктуу балким талаптар болгондур. Акча бересиңер деген сыяктуу, же болбосо кусасыңар деген сыяктуу. Анан тигилер макул болбогондуктан балким ошондой ишке баргандыр да. Андан тышкары дагы канчалаган кызматкерлерди мисал колунан телефонун жулуп алат. Парламентте кандайдыр бир неме болгондо тиги депутаттардын телефонун алып, телефону жок киргиле деп, анан кийин сөмөйүңдү кезеп сүйлө, сөмөйүңдү сындырып коем деп, анан Өмүрбек Бакиров деген мисал жаш депутат, эми ал жаш болсо дагы мындай эстүү жигит экен, айтып атат, Камчыбек Кыдыршаевич, эми бул жалпы элди сыйлап, мамлекетти сыйлап, биз мындай жакшы эле сүйлөшпөйлүбү деп ошол жерден кайым айтышып атканда, ал жигит мындай жакшы эле түшүндүргөнгө аракет кылды. Анан көрөсүң жакында сен кандай экенсиң, тигиндей мындай деп туруп, ошентип анан кыскасы этеги сөгүнгөнгө чейин барды. Президент ошол жерден кой камчы деди. Балким баргандан кийин разборка болгондур. Бирок ошол жерде ошондой адепсиздиктерди көрсөттү. Бул жерде деген бүт дүйнө жүзү карап турат да. Ошол трансляцияны YouTube аркылуу бардыгы көрөт да. Комшуналар көрөт, казактар көрөт, өзбектер көрөт, орустар көрөт. Бул ошол жерден мындай президентти сыйлап, мейли башкаларды сыйлап эле койсун, бирок өзүнүн үстүндө турган кызмат адамы, жалпы эл шайлаган президентти сыйлаш керек да. Парламенттин депутаттарын сыйлаш керек негизичи. Аларды да сыйлабайт, биякты да сыйлабайт. Ошондой болуп жүрүп, эми этегинде не болуп кетти? Ошонун баардыгы жетпегендей, анан этеги келип туруп, анан жанагындай тиги кутумдарды уюштуруп, адегенде хронологиялык немесинен байкап турдум. Эң биринчи чыкканда Сыймык Жапыкеев сүйлөдү. Сыймык Жапыкеев немени тиги Садыр Жапаровду сындап туруп, анан кийин айрым таарынычтарын айтып, жамандап туруп, анан Камчыбек Ташиевди аябай мактады. Аны көрдүм. Андан кийин Исхак Масалиев тиги Камчыбек Ташиев президенттикке даяр болуп калды деп акырын отко май жагып койду. Андан кийин Кундузбек Сулайманов деген Ташиевдин көздөй депутаты, досу, Ташиевдин уруксатсыз дейбир эч нерсе кыла албаган адам келип туруп, ал дагы ошентип неме болду, жанагындай тиги президентке каяш айтты. Негизи азыркы парламенттин шартында президентке каяш айтуу негизи өзү таң калыштуу окуя да. Ал үчүн бир президенттен өткөн сенин бир кыршаң болуш керек. Ошондой кыршасы бар экен, ошондой немелерди кылды. Шакиев экөө оюндарды кылды. Андан кийин жанагындай 75-чилердин каты чыкты. Анан ошондон кийин ой келет да, мен балким чынбы же калппы белгисиз, бирок мен оюмча ошондой президентти төңкөрүүгө, кызматтан түшүрүүгө жана импичмент жарыялап, анан ордун тартып алууга кандайдыр бир аракеттерди кылган окшойт. Андан тышкары дагы көптөгөн сөздөрдү айрым источниктерден уктум, бирок мен аларды этикалык себептерге байланыштуу, мамлекетти сыйлаган үчүн, мамлекеттик бийликти сыйлаган үчүн мен аны айта албайм. Негизи андай сөздөр коомчулукка чыкпаш керек. Кыскасы өтө эле чектен ашыптыр да, өтө эле чектен ашыптыр. Андан кийин ошонун баарын кылып, аны кылгылыкты кылып, кылгылжык менен бууп туруп, анан кийин жүрөгүмө стенттерди койгон, стенттерди оңдотом деп туруп, анан Германияга учуп барды дагы, ошол жерде жатып алып, анан байкап турмак дагы, анан кийин кайра учуп келмек да. Эми баары бүткөндөн кийинчи, эми ден соолук канча деле маанилүү эмес экен, мына ошол тиги операциясын кылбай туруп эле кайра эртеси учуп келгенде көрдүк да баардыгыбызчы.
Демек ден соолук деген бул ал жерде деген главный вопрос эмес экен да. Көрсө ал жерге кеткендин бир маселеси башка маселе экен. Эми албетте жанагындай бир тиги Артур Медетбеков, Феликс Куулов окшогон аксакал көксакалдарыбыз чыгып алып, генералдар биргестеп тиги Камчыбек Ташиев, Көкенбага чогултуп туруп аларга тиги чай пул берип койгон экен, тайдын этин союп берип, сыйлап берип койгон экен. Ошон үчүн ал шилекей чачыратып тиги Ташиевди бир тараптуу эле мактап атышат. Анан ошого окшогондор көкүттү, күчөттү, анан кийин Өмүрбек Текебаев өсүңерде болсо, ошол 20-жылы Садыр Жапаров жаңы бийликке келип аткан кезде ошол жерде парламенттен сүйлөп, анан ушундай дос секретарь деген түшүнүк бар. Анан тиги госсекретарь десе эле азыр дос секретарь деп айтат элем. Мына Камчыбек Ташиев досун президент кылды тиги деп туруп, Камчыбек Ташиевдин менети деп туруп, Ташиевке жан тарткандай же болбосо кадырын көтөргөндөй ошентип сүйлөп койду. Анан ошентип сүйлөп кийин бир канча статьяларда жазды. Ошону менен ошол жанагы эки дос анан Ташиев Садыр Жапаровду бийликке алып келди деген сөздөр жармашты дагы калды. Анан элдин арасында ошол тиги массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы ушунчалык катуу иштеп, анан ушунчалык катуу иштеп, эки дос деген нерсени Камчыбек Ташиевсиз Садыр Жапаров эч нерсе кыла албайт деген нерсени элдин аң сезимине ушунчалык сиңирип коюштур да. Анан бүгүнкү күндө ал болду, Кыргызстандын бардык жагында Ташиевди колдоп, анан эмнеге алып коюшту деген сыяктуу сөздөр чыгып атат. Эми президент анын баарын айта албайт да. Баары бир жакшыбы жаманбы канча жыл дос болушту. Анан кече тиги канатташ жүргөн адамды бүгүн тиги абийирин ачып жаман сөздөрдү айтмак беле. Албетте андай нерселерди айтпайт. Ортодо толтурган нерселер бар, ошол төңкөрүш аракеттери бар, бийликтен кетирем деген аракеттери бар. Кызматтан сен кет, мен шайлоого барайын деген сыяктуу талаптарды коюптур, ошентип келиптир. Анан кыскасы өзү болсо интервью бергенде болсо элдин алдында айтат мен кийинки шайлоодо Садыр Жапаровду колдойм, керек болсо Садыр Нуркожоевич мурдагы конституция менен 6 жылга шайланган, ал бүткөндөн кийин дагы жаңы конституция боюнча 2 срок шайланат, андан кийин деп постта жазган. Кийин жанагы неме болгондо, жанагы президент жөнүндө фильм тартылган, ал жерден да айтты, мен эч качан президенттикке барбайм деп. Ага чейин бир пресс-конференцияда да айтты, президенттикке барбайм деп. А бирок элдин арасында болсо, ошол Ташиевке жакын айрым адамдардан мен уктум, мага айтышканда, ошол Кыргызстанга баргандачы, сен ошол барбайт го шайлоого десем, жок, барам деп даярданып жүрөт, шайлоого катуу даярданып жүрөт, кийинкиде мен президент болом деп даярданып жүрөт деген ошондой бир неме чыкты да. Анан эми Атамбаев экөөнүн ортосундагы айрым диалогторду балким кезеги келсе айтармын. Ошол Атамбаев камалып жаткандагы соттон чыккандан кийин Ташиев экөөнүн жолугуп 3 саат сүйлөшүп, эмне мазмунда сүйлөшкөнүн дагы ошол Атамбаевдин жанындагылар эле мага айтып беришкен, жанындагы жактоочулары айтып берген да. Эми ал детальдарды айтпай эле коеюн, анын бул жерге анча деле катуу тиешеси жок. Эми айтайын дегеним, ошого окшогон нерселердин баарын кылды, мамлекеттик кызматкердин кадырын кетирди. Анан кийин жанагынтип депутаттардын баарын коркутту. Адахан Мадымаровду баш кылып турчу. Мисалы, Адахан Мадымаров деген качан саясатка аралашкан, баары бир элдин арасында өзүнүн сөзү, позициясы бар. Бизге жагабы, жакпайбы, анын колдоочулары бар. Ошондой беделдүү саясатчы. Мындайча айтканда, Кыргызстандагы бир мындай көрүнүктүү кимдер президент болушу мүмкүн дегенде арасында сөзсүз аны да кошуп көрсөтө турган саясатчы. Анан ошондой саясатчыны басмырлап, кодулап, кагып силкип, тилдеп, ошол сыяктуу Султанбай Айжигитовго кылган мамилесин көрдүк. Кандай гана ордуктарды көрсөттү да. Ошол немеге анда тиги беркиндей кылып тилдеген жок, бирок күлүп жайнап туруп, анан шашпа сазайыңды берем деп туруп, анан барып туруп, анан сазайын берип туруп, кылбаган нерселердин баарын кылды да. Куугунтук
куугунтуктун түрлөрүн кылды. Анан эми ишкерлерди кандай акыбалда келгенин көрүп атабыз. Имамидин Ташев деген жана чыгып туруп ушинтип мени убагында кустурушту. Чака баланча миллион бересиң деди. Мен бербей койсом ушинтип камашты, тигинтти, минтти деп кайрылуу кылып качып жүрүп, анан ал кармалып азыр аябай кордолуп камалып жатат. Ушуга окшогон дагы сынган, талкаланган тагдырлар толтура. Анан эгерде ишкерлер Коля Кыргызга тиги Камчы Көлбаевка финансирование кылса, ал алардын сүйүүсүнөн же болбосо ошону жактап атканынан же идеологиясын жактаганынан эмес, ал айласы жоктон, өмүрүнөн корккон үчүн, бизнесинен корккон үчүн берген. Ошолорго деген мамлекет келип туруп, Камчыбек Ташиев келип туруп айтыш керек, чакырып турупчу, урматтуу ишкерлер, баарын чогултуп туруп, мына мондай количестводагы ишкерлер монча жыл аралыгында Камчы Көлбаевди каржылап келипсиңер. Эми силерди түшүнөбүз, силер сүйгөн жоксуңар, аны айла жоктон каржыладыңар. Бирок мындан кийин мындай кылганга болбойт. Бул мыйзам жол бербейт буга. Криминалды түп табыры менен жоготобуз. Силерге да эч ким тийишпейт. Мамлекетке как положено налогуңарды төгүп койгула да дальше жашай бергиле деген нерсе болуш керек да. Бирок ошонун аркасы менен кустурду, аларды да кустурду да. Алар коррупционер эмес кача. Анан алардын баардыгын кустуруп, инвестициялык климатты талкалады. Эми түштүктөгү жүргүзгөн саясатты ал өзүнчө эпопея да. Ал жердеги ишкерлердин кордолгону, жанагындай бир Оштун жана популист мэри, мурдагы мэри тиги Токторбаевдин жанагындай бир немелери элдин алдында кооз сүйлөп, абдан пиар жасаган менен анын аркасынан өзүнө өчүшкөн адамдардын үйлөрүн буздуруп салып, ага каршы чыккан адамдын үйүн буздуруп салып, жерин буздуруп салып, ордуна башка бир нерсе салып сатып берди деген да маалыматтар бар. Кече жакында жана ошол неменин, кстати, өзүнүн кирпич заводу бар экен. Анан ошол кирпич заводуна атаандаш боло турган ошол Мелис Мырзахматовдун немеси бар, кирпич заводу бар. Жана башка бир канча ошондой бир конкурент боло тургандардын баардыгын ар кандай жолдор менен каралап, тазалап, мамлекетке алам деп, сотко берип, жүдөтүп, кыскасы Ташиевдин колу менен Ташиевке таянып алып туруп, анан кийин ар кандай кысымдарды кылып, базарын тартып алам деп, ошого окшогон канчалаган, ал мен билген чет эле да, билбеген чет дагы толтура да. Бир канча ишкерлер Өзбекстанга качып кетти. Анан битум ташып аткандар болсо, тиги Ташиев менен компаньон экен, баласы менен компаньон болуп жүргөн Нурлан Сулайманов. Нурлан Сулаймановго ошол бизнестерди тиги Кыргызстанга кирген битумдарды, арзаныраак битум алып келгендерди экинчи битум алып келбей дегизип, коркутуп, аларды качырып туруп, анан кийин ошол бир канча бизнестерди жол бизнесине байланыштуу Нурлан Сулаймановго тиги карт-бланш берип тартып алган ал жагы өзүнчө бир сөз да. Мен мунун баардыгын факты катары тастыктап бере албайм. Факты катары айткан жок. Мен мунун баардыгын ошол непосредственно аралашып жүргөн адамдардын оозунан укканым үчүн айтып атам да. Эгерде ошол укук коргоо органдары, компетенттүү органдар мунун баарына кызыктар боло турган болсо, мунун баарын териштирип, ордуна жай-жайына коюш керек. Кече ГИКтин үйү, жанагы Ошто курулуп аткан ГИКтин үйлөрү курулат деген жерлерге дагы бир Токторбаев 2 үй салып бериптир деген маалыматтарды уктум бүгүнчү. Аны дагы териштириш керек. Тиги айрым журналисттер териштирип атат деп уктум, блогерлер. Андан тышкары ушуга окшогон толтура окуялар бар. Мамлекеттик кызматкердин кадыры кетти да. Мамлекеттик кызматкерлер күргүчтөтүп эле тиешеси бардын деле, жогун деле элдин көзүнчө показуха кылып туруп эле, давай айдап кеткиле, кармап кеткиле, камагыла апарып деп туруп эле. Сен далилиң болбосо, так далилиң болбосо, туруп эле залдын ичинен камагыла деген укуң жок да. Аны деген законностун прокуратура текшериш керек. Бирок ошол кезде прокуратура органдары да булардан коркуп калды да. Ошол тиги улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ишмердүүлүгүн текшергенге, надзор кылганга алардын да чама чаркы жетпей калды да. Бардыгы коркуп калды да. Анан ушундай
ошондой монстр болду да, ошонун баардыгына аразы болбой этегинде анан бийликти алам деп чыкты. Эми элестетсеңер, ушундай бийликтеги бир бутакты рычагты алып алып туруп, ал жанагы дагы башка андан башка өзүнөн чоң кызмат адамдарын, айрым адамдарды кандай кылып обзывать этип коркутуп эметкендери жөнүндө ал өзүнчө сөз да. Тиги анан Кабминдин башчысы дегенде вообще көзгө илбей калды да. Өзү каалагандай кылып туруп, анан президентибиздин атынан, же болбосо урматтуу президентибиз айткандай, урматтуу президентибиздин тапшырмасын деп туруп кошуп коет. Анан ошо менен өзүнүн билгенин кылды да, чалмакейди чалды. Анан тиги кече эле машинасы жок жөө жүргөн баласы бүгүнкү күндө жана айтып атат. Ал жерде канча калган беле? 480 миң беле? Ушундай калган. Болбосо акчаны кайтарып берсин тиги бу деп атат. 480 миң долларды сен каяктан таптың, иним? Маселе, каяктан таптың? Мейли атасынын бизнеси болгон күндө деле анчалык тиги 480 миң долларга тякты сатып алып, анан баланча миң долларга тякты сатып ала тургандай байлыгы жок болчу булардын. Анан кийин жаңылбасам, ошол Бабановдун банкынан ошол экөө жана дос болуп неметип жүргөндө кредит алып, ошо жабышса керек эле. Эми азыр экөө кайра жакшы болуп калыптыр. Азыр Бабанов болсо Ташиевке таянып алып туруп, бир канча жана ишкерлерди кысып, кыскасы өзү эле эмес, өзүнүн айланасындагы, өзүнүн компаньондору, жанагы Абдимуттар Маматов деген тиги заправкалардын ээси болсо, буларга таянып туруп, жанагы Төрөбаевдин инисин куугунтуктап жүрөт да. Ал анын күйөө баласы болот экен. Кыскасы ушуга окшогон бир кашалар абдан көп. Ошон үчүн укук коргоо органдары териштириш керек. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматка баруунун өзү опурталдуу болуп калды да. Качан камап коет, качан Ташиев камап коет деп коркуп отурушту. Мисалы, Жамалбек Ырсалиев деген байкени жөн эле камап берди. Бир жерге салык төлөбөйсүң, анан боз үй тиктиресиң, тиги ал болсо жана Аю холдингдин жери экен. Жамал байке өзү айтып берди магачы. Анан тиги сен боз үй койдуруп коюптур, бир ошол жерде бир тааныш бала бар болчу дейт. Келип жылына бир 2,5 ай ушинтип боз үйдө коюп, анан неме кылат да, тиги кымыз сатат экен. Ал кымызынан ичпейм деле дейт. Бир сезондо бир кесе кымыз ичсем керек дейт. Ага убакыт да жок дейт. Анан ошол жердеги жителдерге чейин келип, ГКНБнын кызматкерлери келип туруп, силер немеге Ырсалиевке каршы показания бересиңер, анан силердин жанагы камокторуңарга тийишпейбиз деп туруп, аларды алдап туруп, анан тигилерге каршы показания берип, ызы чуу кылгандан кийин аны Жамалбек Ырсалиевди камап туруп, анан тигил жактагы камокторду бузурду да. Анан камок бузулгандар анан кийин кыйкырып чыкпадыбы? Ошентип бизди алдап кетишти. Биз показания бермеген эмеспиз, биз каршы чыкмаган эмеспиз деп. Ушуга окшогон кашалар толтура. Эгер ушинтип эле четинен баарын эле камай берсе, мындай бир териштирүү мыйзам чегинде иш козгоо, мейли иш козгондон кийин териштириш керек, анын закондуулугун териштириш керек, документтерди караш керек. Айрым жерлерде, мисалы, мамлекетке зыян келбеген, бирок процедуралык маселелер бузулган боло турган болсо, эскертүү бериш керек, кандайдыр бир сөгүштөрдү бериш керек, бирок деген камаш керек эмес да, сөзсүзчү. Үйрөтүш керек, наоборотчу. Ансыз деле компетенттүү кадрлар калбай баратат. Мамлекеттик кызматтын баркын тебеледи, инвестиционный климатты тебеледи. Балким бизге айтпаганы менен министрлер кабинетинин башчысы тиги экономиканын баарын өлтүрүп атат деп, экономиканын негизин эмне түзөт? Ошол орто жана чакан ишкерлер түзөт да, базарлар түзөт. Анан инвестиционный климатты өлтүрүп атат деп министрлер кабинетинин төрагасы илдеп атса керек нар жактачы. Бирок ошол кезде ал кишинин да бийлиги болгон жок. Ушундай акыбалга келип койду да, Кыргызстанды полициялык мамлекетке айлантып салды. Полициялык. Эч кимибиз үн ката албай калдык. Азыр эми бирдеме десең, Камчыбек Кыдыршаевич бийликте турганда эмнени айткан жоксуң деди. Коля жөндө жазып чыксаң деле, эмнеге Колянын тирүү кезинде айткан жоксуң? Колянын тирүү кезинде айтсаң, башыңдан ары чаап, мотив окшоп тепкилеп, сабап же дагы коркутуп бир белекет кылып кетет, же өлтүрүп кетет. Ал нерсе бизге керек эмес. Ташиевдин убагында бир нерсени айтсаң, четинен эле апарып камап койчу. Өзүң деле камабайт дагы, өзүңдүн тууган туушкандарың болгон токулун баарын укуп чукуп, жакпаяган баарын эметип, казып, аңтарып, кыскасы.
кылбагандын баарын кылчу да. Алардын баарын көрүп аттык да. Ким ошондой үнү каталат. То есть ошондой жарандык коомду өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте ошол мамлекет өзү ошол плюрализмге шарт түзүп бериш керек. Ошол эле учурда закондуулукту дагы камсыздаш керек, закондуулукту дагы караш керек, ээн дагы чектеш керек. Бирок мындай жол менен эмес да. Кыскасы ошентип инвестициялык климатты талкалады, полициялык мамлекетке айландырды, мамлекеттик кызматтын адамдарынын баркын кетирди, чиновник дегендин баркы болбой калды, бардыгы алып туруп телефонун алып туруп ыргытып берет. Анан кийин дагы ошондой бир демелерди кылат. Кийин алып барып туруп тиги жанагы проституткалардын жайгашкан жерлерин барып бөкен булар аңтар баса баштады. Андан кийин барып туруп тиги карманщиктердин уюгун текшере баштады ошолордун бардыгы. МВД жумушу жок эле отуруп калды да мындайча айтканда. Участковыйлар жана айылдарды караганда эле болбосо башка мындай бир өздөрүнө тиешелүү функцияны да аткара албай калышты да. Кыскасы ошого окшогон мындай өтө туура эмес нерселер болду. Анан бүгүнкү күндө түндүк түштүккө бөлгөн кайрылууларды көрүп атам. Биздин ошол Камчыбек Ташиевди колдоп атат, колдоп туруп анан Садыр Жапаров ушинтип элди бөлүп атат, анан тиги бул саткындык кылды деп. Садыр Жапаров саткындык кылган жок. Садыр Жапаров айкөлдүк кылды, жумшактык кылды. Балким айрым учурда ушундай жумшактык кылганына бүгүнкү күндө өкүнүп атса керек. Өзүнүн ыңгайсыз сезип атса керек, өзүнүн күнөөсүн сезип атса керек. Себеби бош болуп койду дагы, ишенип койду, өтө ишенип койду да бардыгынычы. Анан керек болсо ошол Садыр Жапаровдун алдына же кайрылып, же болбосо тиги Садыр Жапаровдун кайрылуу кылып, же болбосо кандайдыр бир байланышып, же болбосо ага жакындоо ыктымалдуулугу бар саясатчылардын бардыгы, айрыкча түштүктөн чыккан саясатчылардын көбү чабылып кетти. Чабылып шайлоого катыштырылбай, эртеңки күнү Ташиевке ким конкурент болушу мүмкүн деген, то есть бир таасирдүү саясатчылар чыкса, мисалы харизматичный саясатчылардын бардыгын жайлады да. Бардыгын четтетти. Эртең ушул менден оозунуп барып, тиги Садыр Жапаров менен жакшы болуп кетпесин, мен гана жанында болоюн деп, ошентип отуруп, ошондой саясатты жүргүздү. То есть саткындык кылса Камчыбек Кыдыршайыч саткындык кылды, накалдык кылса Камчыбек Кыдыршайыч накалдык кылды, чектен ашса ошол киши ашты, мамлекеттин кызматтын кадырын түшүрсө ошол киши түшүрдү. Албетте криминалга каршы күрөштү, коррупционерлерди кустурду, айрым коррупционерлерди. А бирок ошонун аркасы во что превратили? Вот. То есть ошол немени тиги ошонун бардыгын тазалап туруп анан кийин өздөрүнө кымырып алыптыр да. Жанагы Колянын бир канча Колянын карамагына деген алынган тиги жана Дима деген бир немеден кореецтин Булат деген эмеси аңчылык немеси бар болчу. Ошону болсо жана Эдунун атасы алып алыптыр деген маалымат уктум кече. Жанагы ЦУМдун жанындагы имаратты ошол жигит курдуруп аптыр деген маалымат уктум. Анан жанагындай телефон саткандардын баарын коркутуп, айрымдардын телефондорун алып койгонго чейин барды деген. Кыскасы түркүн адамдардын тагдырын талкалап, жүрөгүн оорутуп, ден соолугуна залал келтирип, бир канчасы асын өлдү. Жанагы Керемет банк беле, кайсы банктын? Бир банктын кызматкери, жетекчиси беле, менеджери камалып, ал түрмөдө өз асын өлдү. Марат Казапаев деген политолог бар эле, ал дагы ГКНБнын СИЗОсунда жатып жан берди. Дагы бирөөсү астын алды, азыр унутуп атам. Анан кече жакында Куттумидин Базаркулов деген агайыбыз бар. Жалал Абад телевидениесинде иштеген, директору болуп 10-жылдан кийин. Анан кийин ага чейин ошол КТРде иштеп жүргөн тележурналист, аналитик, серепчи агай. Ал киши ошол Ташиевдин убагында куугунтукка кабылганын, ГКНБлар алып барып
коркутуп, анан 20 миң доллар берсең чыгарабыз, болбосо камайбыз деп, анан камап 6 ай камашканын, анан кийин одиночный камерага жаткызып туруп, ичине жип таштап койгонун, мууну өлүп алсын деген сыяктуу ошондой нерселерди айтып чыкты да. Дагы канчалар айтып чыгып атат. Мен азыр бирин көрсөм, бирин көрбөй калышым мүмкүн да. Анан кандайдыр бир ошондой бир маалыматтар болсо жиберсеңер болот. Тактоо киргизебиз айрым маселелергечи. То есть иликтей турган маселелер көп, кыскасычы. Ошондуктан урматтуу туугандар, Садыр Жапаровдун саясатынан мен бир да жерде бөлүнүү, жол болсо бир жерлерге бөлүнүү, тигил жактыктар үстөмдүк кылып кетти, бияктыктар бийликте болсун, тигилер жоголсун деген сыяктуу бир саясатты көргөн жокмун мен. Андай бир чектен ашкан нерсени көргөн жокмун. Трайбализмди көргөн жокмун, регионализмди көргөн жокмун. Деги эле өзү Садыр Жапаров, эмне Садыр Жапаровду түшүктө да жакшы көрчү аябай. Анткени Садыр Жапаров деги эле башынан эле өзү объективдүү саясатчы катары өзүнүн позициясын айтып келатат. Жердешчиликке бөлүнүп, анан биз көлдүктөр минтебиз, антебиз, анан калгандарын минткиле же түндүк түштүк деп бөлүп жарган саясатын көргөн жокпуз. Бүгүнкү күндө ошол тескерисинче ошол трайбализмди, регионализмди жок кылуунун үстүндө Садыр Жапаров абдан катуу иштеп атат да. Абдан катуу иштеп, ротацияларды керек болсо айыл өкмөттөргө чейин ротация кылып атат. Таза болбосо бир региондун башындагы айылдагы айыл өкмөттөрдү этек жагына алып барып, же башка региондорго алып барып, аларга үй салып берип, ошондой шарттарды түзүп атат. Бул бүгүнкү күндөгү ошол жанагы чечкиндүү аракеттердин бардыгы ошол Садыр Жапаровдун бийлиги берген карпланыштын негизинде болду. Анан ошонун баары көпчүлүгүнө бар жанагы кустургандын баары эле ал нерсеге жетпейт да. Ошонун көпчүлүгүнө бюджеттен акчалар каралып атат. Каяктан кайсы акчалар каралып атат? Ошол жанагы таможнядагы, ар жак бер жактагы коррупцияны тыйгандан кийин, андан кийин салык системасын иретке салгандан кийин, анан элден ошол ишкерлерге шарт түзүп берип, ошол ишкерлер салык төлөй баштагандан кийин, бизнес тармагы өнүгө баштагандан кийин, алардын төлөгөн салыгынын негизинде мурда салык төлөгөн тармактардын баары салык төлөп, мамлекетке жардам берип, өзүнүн жарандык милдетин аткара баштагандыгынын негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ушундай бир жанагы көптөгөн иштер аткарылып атат. Жолдор булуп атат, мектептер салынып атат, тигилер булардын баары салынып атат. Анан кийин ушул как будто Ташиев иштеп эле калгандары уктап аткандай. Мен мисалы Садыр Жапаровго уктабай иштеген адамдын кебетесинен билем да, анткени мен өзүм көп учурда уктабай иштедим. Азыр да чарчап отурам да. Бир суткада бир 15-20 саатка чейин айдайсың. За рулем жүрөсүң да. Анан ал киши дагы ошондой уктабай иштеткен. Мен өткөн жылы жайда жолукканда жанынан барсам аябай эле карып кеттир. Чачтары агарган. Себеби 2020-21-22 жылдары кандай акыбалда жүргөнүн, мындай өң келбети кандай экенин баарыбыз көрүп турабыз. Эмелерден, видеолордон карасаңар, тиги азыркы күндө таптакыр башка да. Уйкусуз жүргөнү, аз уктаганы көрүнүп турат да кебетесиненчи. Аз уктаган адам тез карыйт. Андан тышкары мамлекеттин түйшүгү оңой эмес да. Ошонун баардыгын баштап, бүт контролдоп, башкарып, үйрөтүп, чечкиндүү тез чараларды көргөн үчүн Кыргызстанда бүгүнкү күндө өзгөрүү, өнүгүүлөр болуп атат. Камчыбек Ташиевдин дагы салымы чоң. Ал киши да көп аракет кылды. Бирок деген жанандай тескери, бир жагынан терс адаптарга жол берип, тегерегиндеги адамдардын баардыгы жанандай накалдыктарга барып, анан ошонун баардыгын Камчыбек Ташиев кантип билбей калат. Кстати, жанагындай интригаларды уюштурду, бир канча интригаларды уюштурду. Анан мисалы Сыймык Жапыкеев деле өзү келип туруп ушинтип Ташиевди мактап туруп, Садыр Жапаровду жамандап кеткенине, андан кийин эч ким ага тийишпей калганына мен мисалы ишенбейм да. Демек ошол жактан падажа болгон. Исхак Масалиев деле өз алдынча пикир айтканына ишенбейм мисалчы. Ал киши тынч жүргөн киши да, негизи мындай пикирин деле айтпайт. Тем более өзү Ташиевди бийликке келсин тигибу деп жактаган мурда кийин уккан эмесмин. Андан тышкары 75 кишинин кайрылуусу, ошонун баардыгын эмне Бекболот Талгарбеков Камчыбек Ташиевдин эң жакын адамы экенин жакшы билебиз.
Ал киши менен мен да көп байланышып, иштешип, жолугуп калгам да, билем да, Ташиев менен мамилеси жакшы экенин билем. Анан Ташиевке таянып алып, анан ошондой кол коюлууларды уюштуруп, анан президенттин жүргүзгөн саясаты именно экономика тармагын баардыгын жаман деп, инфляция өсүп кетти, анан кийин карыз өсүп кетти, анан Кыргызстан артка кетип атат. Бирок моундай криминалга каршы күрөшүлдү, коррупцияга каршы күрөшүү болду деп туруп, Камчыбек Ташиев жасаган ишти көкөлөтүп, ошентип кайрылуу кылгандан кийин ал кишинин деле жини келет да, президенттин делечи. Болгон нерсени тескери бурмалап, тескери жасап атсаң да. Алдыда канчалаган грандиозный проектлер бар. Урматтуу кыргызстандыктар, баардыгыбыз калыс бололу. Өзүбүздүн жерибиз, анан агабызды алып койду, акебизди алып койду деп чыр салгандын өзү туура эмес. Ким болсун, жердешиң болобу, айылдашың болобу, ким болсун, өзүнүн кылган туура эмес иштери болсо, өзүнүн ишинин алдында жооп берсин. Жок дегенде ошондой отставкага кетсин дагы, кызматтан четтетип, саясатка аралашпасын. Жок эле дегендечи, это мягкое наказание болуш керек да. Андан тышкары жанагындай бул канчалаган адамдардын тагдырын талкалаган үчүн ошол укук коргоо органдарынын тиешелүү кызматкерлери, ошонун үстүндө тургандар, жок дегенде моралдык жактан, кылмыш мыйзам жагынан жооп берсин баардыгы. Адамдардын тагдыры оюнчук бекен. Алар дагы бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы, канчалары кордолуп кетти, канчалары жүрөк оору болду, канчалары өлүп кетти. Шулардын баардыгын убалы уктатпайт да. Анан кийин бүгүнкү күндө карасаң, өткөндө тиги ким эле жана Шайырбек Ташиев агабыз отуруп алып Исхак Разактын сүрөтүн кабинетине илип алып турдагы 12 миллиард деген ал деген актив болчу. Анан ал акча деле эмес, анан тигинде мындай биз мурда эле бай болгонбуз деп калптын баарын ышкыртып отурат. Мурда кандай бай болгонун ошо жалалбаттыктар деле жакшы билет. Азыр жайынаган каттар келет магачы. Мирбек кайрылуу кылган экен, Мирбекке да келип атыптыр канча кайрылуулар. Ошондой немелер, маалыматтар келип атыптыр. Андан тышкары парламентке кимдерди алып барган, андан тышкары нар жак бер жакта бир айтканга болбой турган көптөгөн маалыматтар бар. Аларды эми айтпайм, анткени болбойт аны айткангачы. Этикалык себептерден, моралдык мындай жоопкерчиликтен улам, мен аны айта албайм. Кыскасы көптөгөн нерселер болду дагы. Анан иниси болсо неменин тиги Исхак Разаков деген улуу инсановдун сүрөтүн илип алып туруш жерде тиги калп айтып атат. Ошол сүрөттү, ошол Исхак Разаковдун карап турган көз карашын деле карап адам уялыш керек да. Ошол сүрөттү илгенген жараша ошол адамдын кадыр баркынын алдында сен өзүңдү жок дегенде минималдуу түрдө да жоопкерчиликти сезип, адамгерчилик менен, сыпайылык менен мындай тазараак жүргөнгө аракет кылыш керек да адамчы. Накалданбайчы, накалдык кылып туруп анан сүрөттү илип алганыңдын эмне пайдасы бар? Ошол кишинин бир баскан турганынан кичинекей болсо дагы үлгү алыш керек да. Урматтуу туугандар, кыскасы мамлекетибиз бир, мен мунун баарын айтпашым керек эле. Көңүлүм мындай ойлонуп жүрүп, кыжалак болуп жүрдүм канча күндөн бери. Анан муну айтпасам болбойт деген чечимге келдим дагы. Бул нерсени айтып чыгып атам да. Анткени коомчулук эл билсин. Тиги ошол президенттин Камчыбек Ташиевдин экөөнүн немеси кандай болгонун, ортодо мамилелер кандай болгонун, өйдө төмөн болгонун, ылдый болгонун баардыгын билсин коомчулук деп ушунун баарын айтып атам мен. Мамлекетибиздин бүтүндүгү маанилүү бизге. Эртеңки күнү деген мына Камчыбек Ташиев Испанияга кетти деген маалымат угуп атам. Атамбаев да ошол жерде. Булар отуруп алыптыр, эмнени пландап, эмнени Кыргызстанга кандай коркунучтарды пландап атканын биз кайдан билебиз? Атамбаевдин Атамбаевди ашык кеми жок эле деструктивдүү күчтөрдүн башчысы десе болот. Бул Камчыбек Ташиев дагы жөн жүрбөгөн киши да. Ошо жана забордон секирген, жана башка окуялар. Анан жок эле дегенде ошо таза болбосо пиар калбай калганда бир жерде тиги өрттөнүп аткан чөптү чуркап барып өчүрүп, видеого тартып, ошону пиар кылат жок дегендечи. Пиарды жакшы көргөн киши. Анан булар мындай күчтөр акчасы болсо көп, 100 миллион доллар акчасы бар болуш керек. Анан ошончо каражаты бар, ошончо бийликтен ажырап калган адам жөн жатышы да мүмкүн эмес да өзүчө. Ошондуктан компетенттүү укук коргоо органдары катуу иштеп, анан элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой бир объективдүү пикирлер болсо айтып, аксакалдарга алыс сөзүн айтып,
мамлекет деген бирөөнүн оюнчугу эмес, баарыбыз мындай адамгерчиликтүү бололу, калыс бололу, жоопкерчиликти сезели, колубуздан келген ишти кылалы деген сыяктуу чакырыктар жасайлы, урматтуу достор, урматтуу туугандар. Ошол мен болгон пикиримди айтып бүттүм, эстегендеримди. Эстебей калгандарым болсо дагы бир эфир кылып туруп, айтам, 1-2 эфир кылам, ошо менен жыйынтыктайм. Бул саясий активизмге кайтып, же болбосо тиги саясатка аралашып, же дагы бир нерсе кылып, бир погода түзөйүн деген, же болбосо кандайдыр бир популизм кылайын деген оюм жок. Андан кийин дикилдетип аркадан кубалама жок, баягы Сооронбай Жээнбековдун убагындагы ушинтип сен айт давай сүйлө деп. Тиги андан кийин тынч жашоого кайтабыз. Болгону баягы ушундай учурда калыс сөзүбүздү айтпасак, анда болбойт. Жаран катары мен өзүмдүн билген нерсемди айтпасам, анда болбойт. Балким мен эртеңки күнү Садыр Жапаровдун жактоочуларынын тарабынан бир мындай наразылыктарды угармын, балким эмне кереги бар анын баарын чукулуп деген сыяктуу. Бирок деген айтып коюш керек калыс сөздүчү. Ошол. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Байланышта бололу.